Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yusuf süresindeki paydalar. Sürenin içindeki ayatları da kamtılgan toktoluşu jagdaylar. Al jerdegi ibaratlar, paydalar, үлgүлөр, насааттар, осуяттар. Бул бөлүмдө бул Юсуфтун бир туугандары менен, атасы менен болгон абалдагы күнөөлөрдөн сак болуу деген. Себеби күнөөлөргө жеңил карагандыктан баленин артынан бале, күнөөнүн артынан күнөө топтолуп, чынжырдай болуп байланып, улантып кете берет. Бул тарыхта дагы белгилүү нерсе. Себеби күнөө күнөөнү тууйт. Бузукулук бузукулукту жетелейт. Ошон үчүн мурунку сахаба табииндерде эгер бир адамдарга жаман кылыгын көргөзсө, жаман күнөө ишти көргөзсө, билгин анын дагы эжелери, сиңдилери же бир туугандары бар ошо күнөөнү. Көргөзбөй дагы кылган күнөөлөрү бар деген сөз да. Ошон үчүн адам күнөөгө жеңил карабаш керек. Заматта тоо кылууга шашылыш керек. Аны созуп, узартып, эртең тоо кыла алам, кайра кайтып кетем, бир күн болсо бир күн таштап салам деп коюп, тоо кылбастан, Аллахтан кечирим сурабастан улантып жүрө бербеш керек. Мына ушул күнөөгө мисал катары Юсуфтун бир туугандарынын карабайсыз кылыктары. Эмне дешти алар? Биз кийин деле тоо кылып алабыз. Азыр Юсуфтун көзүн тазалап салалы. Бир тууганын айтып атат. Бир тууганын көзүн тазалайлы, жок кылалы. Анан кайра жакшы адамдардан болуп калабыз да, депчи. Көрдүңүздөрбү? Ушуну ниет кылуунун артында алдында эмне деген булар? Күнөөгө түштү эле. Инна абана лафи долалим мубин. Чындыгында биздин атабыз ачык айкын адашууда деп өзүнүн атасын айыптады. Адашууга айыптады. Караңыздар, эми күнөөнүн улантып кетип атканын. Көрө албастык башталды. Ич тарлык, атасын айыптоо, атасынан ак болуу, карына түшүү, бир туугандык мамилесин бузуу, акыры барып күнөөгө, күнөө эмес, өлтүрүүгө чейин барды. Ушунун баардыгы каяктан? Күнөөгө жеңил карагандыктан. Көрө албастык. Имам Ахмад рахимахулло бир жакшы мисал айткан. Күнөөдө мамиле кылууда. Бир адам мындай аппак кийим менен көчөдө жаңы кийим басып келатса, бир ылай жерлерден тандап, таза жерлерди басат да, ак кийим кир болбосун. Анан ал жерге бир ылай чачырап кир болот, эки чачырайт. Анан баары акырын кир болуп баштагандан кийин аягында эмне кылат дейт? Ошол баткакты, ылайды тебелеп эле басып берет. Эми болор иш болду, баары боёганды, кир болду депчи. Мына адамды ошондой дейт. Бул күнөөгө кечирим сурап, тоо кылып кайтпаса, ошентип акыры барып мен болбой калдым деп эле жанагынтип күнөөнүн артынан күнөөгө түшүп, тоо кылбай, толук маалым кылганы дагы ошол күнөөнүн таасирлеринен дейт. Алымдар айтат, кеде ушул Юсуфтун бир тууганы бир эле сөзү, жалган сөзү, күмөнгө түзүлгөн сөздүн негизинен 40ка жакын күнөөнү алып келди дейт. Алымдар айтканда, кайсы сөз десе, бул жана чындыгында биздин атабыз ачык айкын адашууда деген. 40ка жакын күнөөнү алып келди. Жанагынтип көрө албастык алып келди. Атасы менен мамилеси бузулду. Бир туугандарына жаман ой деп эми санап кете берсеңиз, өлтүрүү, канча деген жылдап атасы менен баласын бөлүп салды. Ошентип тобого жакшылык айтпастан, акырында булар мойнуна алышты каталарын. Колу я абана истагфир лана дунубана инна кунна хатиин. Юсуф сүрөсүнүн 97-аятында аянда. Алар айтышты, о атаке, бизге кечирим сураңыз. Биз ката кылыппыз. Биздин күнөөлөрүбүзгө Аллахтан кечирим сураңыз деп булар каталарын мойнуна алды. Бирок ошого чейин күнөөгө жеңил карагандыктан канча деген. Ошон үчүн бизге бул жерден ибарат сабак, бир туугандарда болсун, жашооңузда болсун, ар бирөөбүз күнөөгө жеңил карабаш керек. Ошол күнөөнүн айынан адам тозокко кирет. Күнөөнүн айынан ырыскыдан корголот. Күнөөнүн айынан берекеден корголот. Күнөөнүн айынан ибадаттагы даамды сезбей калат. Күнөөлөргө жеңил саноонун артынан көп деген жакшылыктардан корголот. Бул жерде бир нерсени түшүнүш керек. Адам күнөө кылбай периштедей болуп, Аллахтан жиберилген пайгамбардай болуп кетпейт. Бирок адам алдын ала сак болуп, күнөөгө түшүп калса да заматта кайтууга, тоо кылууга, пушайман болууга ошондой бел байлаш керек. Улантып жүрө бербестен. Улантып жеңил карап, кош көңүл мамиле кылып,
жүрөктү карайтып, качанга чейин кулагы дүлөй, көзү сокур, тили дудук, жүрөгү сезбеген абалга чейин түшүп калышы коркунуч бар. Ал эми кичине күнөө түшүп калса да истигфар кылып Аллахтан кечирим сурап, заматта чоң күнөөгө түшүп калса да тобого кайтып турса, жүрөгү кайра тазаланып, жакшылыкка бет алып, адам оңунун үстүндө жүрөт. Ошон үчүн кээ бир адамдарды байкасаңыздар, чоң күнөөлөрдөн тоо кылбай, күнөөсүн моюнуна албай, ошон үчүн кайра эле чоң күнөөлөргө, намазы бар болсо деле чоң күнөөлөрдү кыла берет. Алла сактасын. Бул бөлүмдө бизге ушул нерселерге ишарат, белгилер бар. Андан кийинки дагы биз ала турган пайдалардан Юсуф сүрөсүндө көрө албастык деген. Ушуну да алымдар атай бөлүп, көрө албастыктын таасири өтө чоң деген. Адам элестете албаган деңгээлде зыяны чоң. Мына ошо көрө албастын айынан Иблис Аллахтын ырайымынан айдалды. Мына ошо көрө албастыктын айынан эң биринчи Адам алейхиссалам жаралып, Кабил менен Хабил бир тууган болуп, ошол жерден да көрө албастык кылып, бири-бирин көрө албай өлтүрүүгө себеп болду. Ошон үчүн алымдар бир ооз менен көрө албастык бул жамандыктын башаты, көрө албастык бул жамандыктын булагы деп атаган. Аллах сактасын. Көрө албастык бул керек болсо, Аллах менен согушуу, Аллахка акарат айтып, каяш айтып, Аллах бөлүп койгон тагдырга, тартипке баш ийбөө дегенге да Аллахым неге мынтип койдуң, неге баланчада мындай, менде мындай эмес. Алла таалам даанышман да, биз билебиз. Бүт нерсени өзүнүн ордуна койгон. Бирөөгө аз берет, бирөөгө көп берет, бирөөгө орто берет, бирөөгө кечиктирип берет, бирөөгө эрте берет. Мына ошол жерде жакшылыгына шүгүр кылып, кыйынчылыгына сабыр кылып, күнөө кылсак истигфар кылып жүрүү бактылуулуктун белгиси деген алымдар. Ал эми көрө албастыктын артынан алымдардагы кептерди уга турган болсо, аябай узак, чоң. Айрыкча аялдар арасында, туугандардын арасында, мейли бир туугандардын арасында, элдердин арасындасыр ушул нерседе күч алган. Алла сактасын. Башында адамдын табиятында бар көрө албастык, болот. Ушундай ач көз, жана сараң болгондой эле бирөөгө да көз артып, деп ушундай нерсе бар. Бирок адам өзүн тарбиялоо менен, Аллахты эстөө менен, Аллахтын бөлүп койгон рызкыларын эстөө менен, таанышмандыгын баарын эстөө менен муну ыйман менен жокко чыгара алат. Карадым дейт ошо. Кызганыч бар экен, бирөөгө көз салып ушундай. Анан мен ушул Куранда аятты окудум. Нахну касамна байнахум аишатахум деген. Биз алардын ортосундагы жашоодо бөлүп койгонбуз насиптерин дегенде. Болду, чечилген, бөлүнүп калган. Но ошондон бери көрө албастыкты таштадым деген. Көрө албаган ичи тар адамдар эң бактысыз адамдар. Дайыма жашоосу туруктуу болбойт, жүрөгү тынчтыкта жүрбөйт, көзүн ар жакка агытып, дайыма тынчсыздыкта. Бул эмнеге бул көрө албастык? Юсуф сүрөсүндө ошол көрө албай, ошо атабыз бизди, бул балабызды өзгөчө жакшы көрөт, бизди жаман көрөт деп Юсуфту кызганып, көрө албай ошондой кадамдарга барды да, бир тууганын өлтүрүүгө, алыстатууга, таштоого, жок кылууга. Мына керек болсо бир тууганды да аябайт дейт көрө албастык. Акыры барып көрө албастык менен адам ооруза, өзүнө да ыраа көрбөйт. Ошо бирөөгө көрө албагандыктын айынан ошол анда да жок болсун, менде да жок болсун дейт да. Көрө албастыктын билесиздер маани. Бирөөдөгү жакшылыкты жок болушун каалоо. Ага ыраа көрбөө. Мына ошонун ичинен ичи өрттөнүп, жакшылыкта жүрө албай, ошону жок болуп кетсе экен деп тилегенче барат. Андан көрөкчө Шейх Усеймин рахимахулла айткандай, бирөөдөн жакшылыкты көрсөң, өрттөнбөй, өзүңдү жаман абалга сездирбей, Аллахтан сурашын. О Аллахым, ушундайда мага берчи. Мага андан да жакшысын берчи деп Аллахтын рызкысы кенен го. Эмнеге тырышып, ошо бирөөдөгү берилген нерсеге көз түшүп калыш керек. Аллах сактасын. Андан кийинки бөлүктө Юсуф сурасындагы пайда. Иннал айбра фи халил абди камали нихая ла би нақсил бидая. Бул дагы ошо Юсуф сүрөсүнөн алына турган пайдалардан. Чындыгында ибарат алына турган, үлгү ала турган, сабак ала турган нерсе бул адамдын калган өмүрүндө аягында болсо деле, аягында толуктап, оңдоп, оңолуп кетиште дейт.
Ал эми башкы кетирген катага көңүл буруп тура беришти эмес дейт. Мунун мааниси көп адамдар боло бериш болду, көп күнөө кылдык, биз союзда төрөлдүк, көп нерсени түшүнбөдүк деп кээ бирөө кейи берет. Жашым келип калды, тилим келбей калды. Анан мен көп туура эмес жолдо жүрүп койдум да деп өткөн эле күнөөлөрдү, өткөн эле өмүрүндөгү катачылыктарды, кемчиликтерди эскерип, ошону менен эмне айткың бар десе, эми меники болбой калды го, мен оңоло албай калдым деп ушундай бир шайтандын оюнунда моюн сунуп, багынып, бир алдыга жакшы үмүт менен карабастан өткөн кемчиликтерин козгой эле отура берет да шалдырап. Бул ката түшүнүк дейт. Өткөндөгү кемчилигиңди ойлобой, наоборот, ушу калган өмүрүмдү жакшы толуктап өткөрөйүн деп ойло дейт. Хасан аль-Басринин жакшы сөзү бар. Калган өмүрүңдү жакшы өткөр, өткөн өмүрүңдөгү кемчиликтерди, күнөөлөр кечирилет деген. Канча күнөө болбосун, канча айыптар болбосун, канча каталар болбосун, канча деген кемчиликтер болбосун өткөнүңдө. Туугандарым, эстеп коюңуздар, дайыма шайтан ушинтип келет. Сен жырган эмессиң, сен мындай болчуң, сен болсо уруу болчуң, сен болсо мындай кылгасың деп ар бир адамдагы өткөн өмүрүндө кемчиликтерди козгой берип, оюна сала берип, адамдагы Аллах Таалам болгон жакшы ой жоголот дагы, адам артка таштайт. Мына ошол нерсени шайтан сизден каалайт ушундай болуш. Кээде адам шайтанды салат. Бир адам аркылуу ошо тилди сен жырган эмессиң, сен ким элең? Кече эмне кылып жүрдүң эле, бүгүн эле оңолоюн деп калдыңбы? Сага ушуну байлап коюптурбу деген кандай түрлүү түркүн сөздөр менен адамды кейитип, кайгыга салып, чөктүрүп, оңолуунун жолуна эмес, ошону айынан канча адамдар азын өлгөндөр бар жаштардан. Канча адамдар оңолбой бомуш болуп кеткендер бар, алкаш болуп кеткендер бар. Үй бүлөдө деле анча-мынча кемчилик кетирет, канчалар кайра жакшынакай болуп жарашайын десе деле шайтан ойго салып, чыныгы тобу менен келсе деле өткөндө кемчиликтерин бири-бирин чукулашып отуруп, кайра ажырашып, мамилелери бузулуп кеткен учурлар бар. Ибн Кайым бир жакшы сөзү бар. Адамдар эки нерседе бакытсыз да дейт дайыма. Өткөнүн козгошот, анан келечекке жетпесе деле ошону козгошу берет. Учуру менен жашашпайт дейт. Учуру деген адам күнүнүн баласы деп коет да. Мына бүгүн турдуң багымдатка. Кандай кечке чейин мамиле кыласың? Кандай жашайсың? Кандай өткөрөсүң? Мына ошону кам кыл. Өткөндү болду таштаны. Ага тоо кылып, Аллах Тааламга дуа кылып, жалын жалбарып, жүрөр истигфар менен, жакшылыкты үмүт кылып. Келечекти алдыга ташта. Ал күнгө жетесиң, жетпейсиң. Кээде адам келечекти да козгой эле кайгыга түшүп жүрөт да, мындай болсо эмне болот? Анан мен өлүп калсам эмне болот? Балдарым эмне болот? Тиги бул болот. Экөө ушинтип кам кылып алыптыр дейт. Анан мындай балдарым бар, бузулуп кетти, анан кыздарыбызды берсек, ажырашып кетсем эмне болот? Азыр интернет заманында өнүгүп кетти. Балдарыбызды кантип тарбиялайбыз? Кыйын болуп калды деп. Караса экөө тең үйлөнө элек адамдар дейт. Мен айттым, силер меничи Аллах Тааламга тапшырып үйлөнгүлө. Кирип кеткен дейт да ошо. Аллах сактасын. Но ошондой эле бул Юсуф сүрөсүндө караңыздар, канча окуялар болду. Мындай атасын көзүнүн сокур болушуна себепкер болду. Баласын курутуп жок кылышты, Юсуфту канча жылдап ата менен баласын бөлүп. Ортодо бир туугандык мамиле бузулду. Канча деген балелер болду. Бирок акыры барып бул 11 бир тууганы. Алымдар айтат, айрымдар, пайгамбарлык даражага чейин жетишти дейт. Ушунча күнөөлөрдү кылса да. Куранда эскерген улуу үлгүлүү адамдардын абалына чейин жетишти. Тоо кылып, кайтышып, истигфар кылып, жакшы адамдардан болду. Тарыхта калып, Куранда калды. Ошончо күнөө иштеди кылса да. Ушунун бардыгы бизге белги экен, ишарат экен, адам оңолсо болот экен. Кандай иштерди кылса да. Бирок ошол иштерди козгоп, калган өмүрүн дагы улантып жаман күнөөнүн үстүндө жүрө берүү жаман экен, Алла сактасын. Пайгамбарларды эскердеген эле Аспат деген аяттар бар да. Аспаттар ушулар Юсуфтун бир туугандарын үлгү катары Алла Таалам даңазалап үммөткө айтып Куранда эскерген. Айрым алымдар булар өтө үлгүгө татыктуу болгон солих адамдар болгон дейт. Ушул онун бир тууганы. Эмнеге дегенде Юсуф пайгамбар түшүндө көрөт да, жылдыздардын сажда кылып атканын, ай менен күндүн сажда кылып атканын бул ата энеси, а берки жылдыздар бул ошо бир туугандар деп. Бул дагы белги дейт, ошо бир туугандар кийин илимге түшүп,
илим алып аалымдардан болуп элге жакшылыкты таркаткан үлгүлүү адамдардан болгон деп. Ал эми жахилиянын караңгы доорунун сөзү менен айтканда, бир айылда болгондо, ой булар жубар эмектер, бир тууганын оңдурбаган, булар оңмок беле, кантип молдо болуп калды, кантип имандуу болуп калды, бир тууганын талаага таштап кетти эле го булар. Өлтүрөйүн деди эле. Атасынын көзүнүн сокур болушуна себеп болду эле. Атасы менен баланы бөлүп салды эле. Эми мечитке келгенге акысы да жок бул адамдардын деп, түшүнбөгөн адамдардын тили менен айтканда ушинтип айтмак да буларды. Болбосо Алла Таала мактады буларды. Андан кийин тобо кылып, кайтып өткөндү таштап, калган өмүрүн жакшылык менен өткөргөн. Мына ушул нерседе бизге да үлгү бар.